Биз кандай кадамдарга барабыз? Анда кандай кылабыз, биринчиден биз окуучуларга кадимгидей эле ачык болуп, аларга сабактарды уюштуруп, кадимгидей өзүбүзгө ишенимдүү болуп, алар менен кадим ушундай сабактарыбызды уюштура беребиз. Экинчиден, класстын кайсы бир окуучусунан же болбосо мен кайсы бир окуучусунан же болбосо ошол класска көптөн бери сабак өтүп жүргөн мугалимден класстын формальный жана неформальный лидерин аныктаганга аракет кылабыз да, эгер биз жаш мугалим болсокчу. Же болбосо могу класска жаңыдан сабак берип жатканыбызда. Бул класстын формальный лидери жана неформальный лидери жөнүндө балким билсеңиздер керек. Бул класском же болбосо класстын президенти, бул класстын формальный лидери да. Ал бул мугалимдердин көзүнчө лидерчи, мугалимдердин көзүнчө классты уюштуруп башкарып турат. Ал эми классты башкаруучу, классты кармап турган лидер бул балким балдар ушунчалык мугалимдерге байкатпайт, секретный мындай жашыруун алып жүрүүгө аракет кылышат. Неформальный лидери бар да класстачы. Ошол класстын неформальный лидери сабакка кызыктар болсо, сабакта жакшы окуган болсо, өнүгүп өсүүгө аракет кылган болсо, анда класстын жалпы класстын атмосферасы дейбизби, жалпы класс ошол сабакка кызыктар болот баардыгы. Эгер класстын неформальный лидери спортко кызыккан болсо, жалпы класс спортко кызыгуусу жакшы болот. Эгерде класстын лидери, неформальный лидери таптакыр сабакка кызыкпаса, же болбосо мындай хулигандык жөндөмдөрү болсо, анда ал класстын дисциплинасы жок болот жана жакшы окушпайт. Мисалы үчүн жакшы окуган окуучуларды неформальный лидерлер кысып, мындай шылдыңдап коет дагы. Жакшы окуган окуучулар деле бара-бара 10-11 класска барганда чүнчүп, айрыкча 9 класстарда, 9-10 класста жооп берүүдөн уялып, кысынып, тартынып байкасаңыздарчы. Буга чейин өтө активдүү жооп берип жүргөн эркек балдар, мен көбүнчө эркек балдарга басым жасап айтып жатам, анткени эркек балдарды жакшыраак билем. Буга чейин активдүү жооп берип жүргөн балдар ошо 9-10 класска барганда жооп бере албай, жакшы окугандар деле тапшырма аткарбай келдим, кийинки сабакта айтып берейин, даяр эмесмин дейт дагы. Анан тиги неформальный лидерден мындайча айтканда айбыгат да. Бирок жазуу иштерин, тесттерди же болбосо тапшырмаларын дептерге сонун кылып аткарып жүргөн болот. Бир окуямды айта кетейин. Балким кимдир бирөөңүздөргө, балким жаш мугалимдерге сабак болот деген ойдойчу. Мен мугалимдик тажрыйбамда 2-3 жылдыктабы экен, так немесин унутуп калдым. Бир класстын неформальный лидери менен конфликтке уруша кетиптирмин да. Мен толтура окуучулар менен конфликтке барганмын, урушканмын, толтура ката кеткенмин, аны мойнума аламын. Азыр ал мезгилде ушундай азыркыдай өспүрүм курак жөнүндө, алар менен кандай мамиле кылуу жөнүндө түшүнүктөрүм, билимдерим болгон эмес экен. Анан ошол неформальный лидер кандайдыр бир сабагымда мага жакпагандай сөз сүйлөгөндө мен аны урушуп, бар класстан чыгып кет, окубай эле кой деп ошентип айтканмын да. Ал учурда алар 9-класс, жана апрель айы болсо керек эле, апрель-майга жакындап калган. Алар мамлекеттик экзамен сынак тапшырышы керек. Алар сынактан коркуп жүрүшкөн мезгил, жана ошондой эле мугалимге мен сынактан жардам берип койсоңуз деген учурлары болчу да. Анан ошол класста неформальный лидерди мен класстан кууп чыгып идим, аны менен кыйкырышып конфликтке барып уруштум. Ошол болду, ошол класс таптакыр сабагымды окубай коюшту. Жада калса экзаменден да неме кылышкан жок да, мындай коркушкан жок. Эч ким жооп бербейт, эч ким тапшырма аткарбайт. Багындай дароо сразу дегенде класс башкача өзгөрүлүп калды да. Мен өзүм түшүнбөймүн. Ошондо деле акылым жеткен жок. Алардын параллель классы укмуш аракет кылышат, мурдагыдай эле мен жооп берейин, бааларымды оңдоюн, кайсы суроо келет, эмне кылайын деп балдар ошол жанагы экзаменге, сынакка даярданып жүрүшөт. Бул класс таптакыр ошол конфликттен кийин мындайча айтканда 0 внимание кылып коюшту да магачы. Кийин түшүндүм да, мен кийин билдим. Ошол госунда деле, алардын госуна деле класс жетекчиси түшүп, ата энелер уртого түшүп атып, эптеп септеп бүтүшкөнүн билем да. Кийин билгенимде көрсөм, мен класстын неформальный лидери менен конфликтке барыптырмын.
Анан ошо класстын неформаль лидерин, эгерде жаш мугалим болсоңуз дагы, кандай мугалим болсоңуз дагы неформаль лидерин аныктап, бул жерде кыраакылык, сезгичтик, байкагычтык жөндөм талап кылынат. Аныктап билип, ошол бала менен мамиле кылып, ошол бала менен иш алып барсаңыз, же болбосо ошол мамиленин көңүлүн таба алганда, ал бала жаман сабактарга кызыкпаган, балким хулиган бала болгон чакта деле класс ошол мугалимдин сабактарын жакшы окуганга, колунан келсе келбесе аракет кылганга аракеттенишет. Ал эми неформаль лидер менен мугалим конфликтке барган болсо, анда класс окушпай коюшат да ошол. Анткени ал классты кармап турган лидер да. Кыздарда деле ушундай болушу мүмкүн. Кыздар деле мисалы үчүн кайсы бир мугалим менен конфликтке барып кетсе, класстын лидер кызы ал мугалим менен конфликтке барса, башка кыздар деле окубагыла, андай мындай деген нерселерди кадимкидей башка кыздарга таңуулайт. Мына ушундай, эгерде сиз жаш мугалим болсоңуз, ачык болууга, өзүңүздү ишенимдүү болууга аракет кыласыз. Андан сырткары класстын неформаль лидерин аныктап, аны менен жакшы мамиле түзүүгө, коммуникацияга барууга аракет кыласыз. Үчүнчүдөн, ошол класска авторитеттүү болгон мугалимдеринен жардам сурайсыз да. Ал класс менен кандай бир балдардын характердик өзгөчөлүктөрүн, ал класс менен иштешүү сыр техникаларын сурап билүүгө аракеттенесиз. Жана ошондо деле сизди таптакыр ал класс укпай жатса, сабактарыңызга көңүл бурбай жатса, эч кандай мындай сиз аракеттенсеңиз да балдар сизди окуучулар сизди игнор кылып коюп атса да, анда кайсы жерден ката кетип аткандыгыңызды билгиңиз, аныкташыңыз керек да, кайсы бир жерден минус кетип атасыз. Жок дегенде ошол окуучулар сизди сынаган, критикалаган период, шыдыңдаган убакыт бир максимум 3 айдан ашпаш керек да. 3 айга чейин алар сизге көнүп, кадимкидей сабак окуу процессине түшүш керек. 3 айдан да ашып, же болбосо 2 айдан дейли, негизи 1 айга жетпей ошол нерсе токтош керек да. 3 айдан кийин да ашып жатса, убакытка чейин балдар сизди укпай, игнор кылып атса, анда кандайдыр бир жериңизден, кандайдыр бир аракетиңизден ката кемчилик кетип аткан чыгарсыз. Анда ошол класска авторитеттүү болгон, көп жылдык тажрыйба алуу, авторитеттүү мугалимден жардам сурайсыз да. Мугалимдерди мен ошол жерден өтө мындай ынтымакка чакыргым келип атат. Динара Усмановна эженин сабагы аркылуучу. Мугалимдер бири бирибизди колдошубуз керек. Окуучулардын алдында эч качан мугалимдер бири бирибизди жамандап, же болбосо окуучулардын алдында мугалимдер бири бирибизди мындай критикалап, ошондой мамиледен өтө этият болушубуз керек да. Мугалимдер өтө мындай, аларга биз ынтымактууда, өтө адамгерчиликтүүдөй образды көрсөтүшүбүз керек. Анан кийин ошол авторитеттүү мугалим акырындык менен ошол класстан билдирбей ал мугалим жөнүндө маалымат алып берсе болот да. Мисалы кантип? Мисалы, сабактарыңар кандай болуп атат, тапшырмалар кандай болуп атат, кайсы предметтерден жакшы окуп атасыңар, кайсы предметтерден кыйналып атасыңар деп сөздү башка жактан айландырып келип туруп, мисалы үчүн келип туруп анан жаңы башка мугалимдер жөнүндө да бир аз билдиртпей мындай сөз кылмыш болуп, сөз кылмыш дегенде албетте этикадан чыкпай да, мындай этика нормалардан чыкпай, анан жаңы келген мугалим кандай силерге жактыбы, сабактары, тапшырмаларын аткарып атасыңарбы, угуп атасыңарбы, көнүшүп калдыңарбы деген сыяктуу суроолорду бергениңизде, чоң класс, 10-11 класс экенине карабай, сөзсүз түрдө класста жок дегенде 2-3 бала мындай айтып бергиси келгенди, сүйлөгөндү, сөз ташыганды, мындайча айткандачы, орой айтканда сөз ташыганды, ушак кылганды орой айтканда жакшы көрүшөт да. Ошол 2-3 бала жок дегенде айтып беришет. Ал эже биз укпай жатабыз, же болбосо сыйлап айтабыз, же болбосо ал эже мынтип сабак өтөт экен, ал эже мындай кылат экен, ал эже мынтип сабак берет экен, же болбосо ал агай мындай кылат экен деген сыяктуу ал мугалимдин каталарын айтып бериши мүмкүн. Анан ошондо жаш мугалимге сен жөнүндө, сен окуучулардын көзүндө, сен окуучулардын баасында ушундай мугалимдин образын жаратып жатыптырсың. Ошол жерден ката кетирип атат окшойсуң. Бул класс мындай мугалимдерди укпайт, же болбосо мындай мугалимдерди
неме кылбайт, сыйлабайт деген сыяктуу кеңештериңизди айтып койсоңуз же болбосом сиз деле аны өтө туура түшүнүү менен сиз өзүңүз сунуш айттыңыз, сиз өзүңүз заказ кылдыңыз да кабыл алып, ошол класска ошол кемчиликтериңизди оңдогонго аракет кылсаңыз болот да. Андан кийин окуучулар бешинчиден сиздин предметти баалашпаса, башка мугалимдер менен биргеликте кесибиңиздин баалуулугун арттырууга жана катуу талап коюуга укугуңуз бар да. Мисалы, мына бешинчи пунктты сөз кылтабыз. Мисалы, мен мамлекеттик тил предметине сабак берет элем. Мына Чыңгыз Айтматов атындагы Бишкек лицейинен келгенимде көбү шаардык балдар, өтө байдын балдары, анан чет элдик жарандын балдары бар болчу. Анан алар көпчүлүгү Кыргызстандын граждандары эмес, Кыргызстандын жарандыгы эмес. Алар окууну бүткөндө же болбосо окууну бүтпөстөн эле чет өлкөгө кетиши мүмкүн. Ушундай окуучулар бар эле дагы. Алар ачык эле мага кыргыз тили предметтин кереги жок жана кыргыз тилди сүйлөөнүн, үйрөнүүнүн кереги жок деп айтышат эле. Сиз менен тапшырма сурабай эле коюңуз, талап кылбай эле коюңуз, мен сизден укубайм депчи. Билесиздер, шаардык балдар мындай ачык эле сүйлөшөт. Анан бул учурда эмне кылабыз? Ошол учурда мисалы үчүн айылдын деңгээлде мисалы үчүн музыка сабактары же кандайдыр бир черчение сабактары болсо, кандайдыр бир окуучулар ал предметтин баалуулугун баалабаса да, анда эмне кылабыз? Анда башка мугалимдерден жардам сурайбыз. Жакшы, мага ошол учурда англис тили мугалими жана орус тили мугалими өтө жардам берген. Алар эмне кылышкан? Англис тили мугалимибиз англис тилинен ошол текстти, мисалы үчүн текстти кыргызча, бул биз Кыргызстанда жашайбыз да, кыргызча айтып бергиле, давайте эми кыргызча, англисче сабак өтөбүз деп анча мынча ошол кыргыз тилинин баалуулугун көтөрүүгө салым кошкон агай болгон. Анан орус тили эжебиз дагы мисалы үчүн орус тили литература сабактарында деле кыргыз адабияты өтүлөт го, мисалы үчүн Чыңгыз Айтматов же болбосо дагы башкалары. Ошондо кыргызча айткыла деген сыяктуу талаптарды коюп тамашалап, же болбосо кыргызча ырдап бергиле, же болбосо ким кыргызча сүйлөй алат дегендей мен кыргыз тилин баалаймын деп ошол жардам беришкен да. Анан окуучулар кадимкидей шок болуптур да, мына шаардын балдарычы. Анан ошентип балдардын аң сезимине, тилге болгон сүйүүсүн, баалуулугун арттырууга жардам беришкен да башка мугалимдерчи. Мен аларга аябаганда ыраазымын. Сиз дагы мисалы үчүн предметиңизди баалашпай жатса, балким баалуулугун баалабай жатса, анда башка кесиптештериңизден сурансаңыз болот. Мисалы, ошол эле музыка сабагын баалабай жатса, анда англис тили мугалими англис тилинде ырдап бергиле, нотага салып, же болбосо черченияны баалабай жатса, ошол эле англис тили же болбосо башка предметтик мугалимдери ошол чыйып келгиле, сызып келгиле деген сыяктуу тапшырмаларды анча мынча берип, ошол предметтин баалуулугун көтөрүүгө башка мугалимдер деле жардам берсе болот да, мугалимдер бири бирибизди колдопчу. 6 пунктта биз мугалимдер, биз сыйкырчы эмеспиз, таптакыр дисциплинасы жок класстар бар. Бул учурда эмне кылабыз? Өзүбүздү эч качан күнөөлөбөйбүз. Өзүбүздү мындайча айтканда кесиптик жактан профессионалдуу эмес экенмин, же болбосо кесиптик жактан тажрыйбасыз экенмин, кесиптик жактан ушундай жакшы эмес окшойм деп өзүбүздү эч кандай күнөөлөгөнгө мындай албарбайлык. Ал класстын дисциплинасы жоктугун администрацияга билдирип, ата энелерге сөзсүз түрдө билдирип, бир эле ал класстын дисциплинасы сизге эле таасир этип жаткандыгы эмес, башка предметтик мугалимдерге да таасир этип жаткандыгын, баардык сабактардан ошондой көйгөй жаратып жаткандыгын ата энелер кабардар болуп турушу керек. Негизинен ата энелер чогулуштарында биз тарбия маселеси ата эненин милдети экендигин аларга көп жолу айтып, алардын аң сезимине жеткирүүгө аракет кылышыбыз керек. Негизинен эле мен билимге кызыктыруу мугалимдин иши, тартипти көзөмөлдөө, тартипке салуу ата эненин иши.
деп кесе жеке өзүм атымдан айтат элем да. Андан кийин кесиптик энергияңызды үнөмдөңүз деп айтат элем да жаш мугалимдерге. Жана ошол башка неме жакка, башка бир эметке которулуп барсаңыз, же болбосо кандайдыр бир окуучулар менен конфликтке барарда, же болбосо ушундай болорду, кесиптик энергияңызды үнөмдөңүз. Мындайча айтканда, эч качан мындай чындап окуучуларга ачууңуз келип, чындап окуучуларга күйүп, алар окубай коюп аткандыгы үчүн чындап кыжылат болуп, өзүңүздү кыйнабаңыз дейт элем. Анткени сиздин балким үйдө үй бүлөңүз бар, өзүңүздүн жеке жашооңуз бар, жеке максаттарыңыз бар дегендей. Эч качан окуучу үчүн анчалык аша чапкан өзүңүздү кыйнаганга калтырбаңыз. Мен да ошону билген эмесмин. Мындайча айтканда, нерв коротсок бул өзүбүздүн эле ден соолукка зыян. Биринчи кезекте, биринчи планда өзүбүз турушубузду унутпасак жакшы болот экен. Мугалимдик кесип тандаганыңызга өкүнбөңүз. Көпчүлүгү ошол мугалимдик кесипти тандаганына өкүнүшөт, бирок мугалимдик кесипти таштап кеткенден кийин кадимкидей окуучулар менен баарлашууну сагынат. Мен мугалимдик кесипти таштаганыма 1 жыл болду. Ушунчалык окуучуларымды сагынам, кайта алар менен сүйлөшүүнү, сабак өтүүнү эңсейм. Бирок өзүм онлайн аркылуу окуучуларды сабак берип жатам. Ошол көксөөмдү ошол менен басып турам. Бирок жандуу жолугушуу, жандуу окуучулар менен баарлашуу, мамиле кылуу бул да убагында сезилбегени менен өзүнчө бул кесиптик рахат экендигин айта кетким келет. Андан кийин кандай болгон күндө дагы булар переходной возрасттагы, өспүрүм курактагы бала экендигин унутпаңыз. Сиз жаш мугалим болсоңуз дагы сиздин жашыңыз жок эле дегенде 23-тө болушу мүмкүн. Алардын жашы көп болсо 15-те. Сиз 8 жылдык жашоо тажрыйбаңыз бар. Сиздин жогорку билимиңиз бар. Сиздин 8 жылдык мындайча айтканда түшүнүктөрүңүз бар да. Эч качан окуучунун деңгээлине түшүп кетпеңиз. Эч качан окуучунун сиз бийикте турасыз да, сиз жогорку деңгээлдеги адамсыз. Сиздин дипломуңуз бар. Сиз мугалим деген квалификацияңыз бар. Сиз деген университетте психологияны окуп келгенсиз. Окуучулар переходный возрасттагы өзүнүн гормоналдык бузулууларын башкара албаган, эмоциясы туруксуз, психикалык абалы туруксуз, эмне деп сүйлөп атканын билбеген абалдагы окуучулар, демек ошондой деңгээлдеги окуучу менен сиз өзүңүздүн деңгээлиңизди төмөн түшүрүп, алар менен конфликтке баруу туура эмес деген мындай осознанный мындайча айтканда аң сезимдүү түрдө эми түшүнүп жатам. Баса дагы бир нерсени айта кетким келип атат. Окуучулар мугалимди шылдың кылганда дагы сөзсүз түрдө алар өзүн көрсөтүү үчүн, досторуна, чөйрөсүнө өзүн көрсөтүү үчүн мен мына баатырмын, мен ушундай кыйынмын, алардын логикасында, алардын көз карашында мен ушундай кыйын болуп кеткенмин деп мугалимге атака кылышы мүмкүн. Сиз ошол учурда реакцияга алдырып, эмоцияңызды кармана албай, окуучу менен конфликтке барып, же болбосо ачууңузду келтирип, эмоцияңызды көрсөтүп, өзүңүздүн алсыз, слабый жактарыңызды көрсөткөндө, окуучу андан ырахат алат. Көрдүңөрбү, мен мугалимди мындай кылып койдум деп, ал өзүнүн чөйрөсү, классташтарынын алдында өзүн авторитет сезип алат. Албетте, баланын бул кылганы туура эмес. Бала өз оюнда ошентип ойлойт. Жана ошондой эле биз сабак өтүп жатканда өтө кылдат мамиле кылышыбыз керек. Баланы мындай чек арасын бузуп урушкандан, мисалы, башың жок, мээң жок, же болбосо инсандыгына тийишпей, личностугуна тийишип, кебетиң кандет, же болбосо семиз, арык деген сыяктуу сөздөрдү эч качан айтканга акыбыз жок.
болгону предмет жөнүндө гана сөз болуш керек. Ошол предметтеги процесс гана сөз болуш керек да. Балким класста анын сүйгөн кызы бар болушу мүмкүн. Кызды ушканда класста аны жактырган жигити бар болушу мүмкүн. Бул учурлар алардын эң назик, аялуу сезимдери, слабый точкалары ошол жерде. Эгерде сиз кандайдыр бир анын класста сүйгөн кызы бар болсо, ал баланы сабак окубай койгондугу үчүн катуу урушат турган болсоңуз, ал окуучу сизди мугалим катары кечирбей коюшу мүмкүн. Ошондуктан мындайча айтканда узак конфликттин окуучулар менен кереги жок. Окубаса мындай эле баардыгы экологично, баардыгы мындай эле жай эле окуш керек болчу, сен мындайсың деп эле түшүндүрүү иштери менен эле чоң өспүрүм кырактагы балдарга негизинен чоң балдардай, чоң жигиттердей, чоң кыздардай мамиле кылсак баардыгы жакшы болот да. Бул туура эмес деп эле мындай эле түшүндүү акырын иштерди кылып койгонубузда эле балдарга жетет да, түшүнүшөт баарынча. Анан баягы психологияда любовь с минусом деген нерсе бар го, билесиздерби? Сүйүүнү туура эмес жактан алуу деген. Балким арасында окуучулардын арасында мигрант ата энелердин балдары болушу мүмкүн. Балким окуучулардын арасында жарым жетимдер, толук жетимдер, ажырашкан, стресс абалдагы балдар болушу мүмкүн. Үй бүлөдөгү конфликттик абалдагы балдар болушу мүмкүн. Стресстик абалдагы балдар болушу мүмкүн. Булар ушундай чыңалуу абалында турат да. Баардыгы чыңалуу абалында турат. Ошол ичиндеги агрессиясын кимдир бирөөдөн чыгарып алсам деген абалда турат. Сиз тапшырма аткарбадың, теманы укпай койдуң деген балага жакшылык иретинде айткан сөзүбүз менен алар ичиндеги негативин, стрессин, апасына болгон таарынычын, атасына болгон таарынычын, апа атенесине болгон сагынычын, же болбосо эмес сүйүүсүз жогунун кайгысын, балким чөйрөсүндө авторитет таба албай жаткан, классташтарынын ичинде ордун таба албай аткан кайсы бир досуна, кайсы бир нерсеге капачылыгын, баардык агрессиясын сизден чыгарып алышы ыктымал. Бул учурда албетте мугалимдин авторитети түшөт, мугалимдин даражасы түшөт, мугалим сыйланбай калат. Экинчи подтеманы өзүмчө кылып сактап алайын.